иштер кандай? Иттей сонун. Отур столго. Кана, жет атаңды айтчы. Кана? Бол айт. Эркин ата, Токол ата, Байдыбек ата, Жанболот ата, Болот ата, Каныбек ата, Дүйшөк ата. Аман. Эмне? Эркекче сүйлөшөбүз азыр. Негизинен ошондой. Мен сага бир суроо бергим келип турат. Келечек деген эмне? Койчу ата. Менин келечек жөнүндө кайра сурайсызбы? Бул эмне? Ар бирибиз өз келечегибиз үчүн жооп беребиз. Эсиңе кел. Коюңузчу. Жок. Андай эмес, Аман. Мен жалпы эле келечектин физикалык аныктамасын сурап жатам. Чын эле, Аман. Физикалык көз караштан алганда келечек деген эмне? Сен азыр танда биз экөөбүз же жоопкерчилик жөнүндө, же болбосо келечек жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Билем, жоопкерчилик жөнүндө уккуң да келбейт. Сен адегенде bir ишти аткар. Тиги сейфти ачып, ичиндегилердин баардыгын алып чыгып, сейфти кайра жаап кой. Не деп атасыз ата? Мен сага айттым го. Сейфтин ичиндегилердин баардыгын алып чык. Сейфти жап. Кайра келип отур. Текчеден bir kalem sap, Актай кагаз, анан bir конверт ала кел. Келечек бул мезгилдин алдындагы божомолдоо бөлүгү. Дагы көп окуялар болот. Кандай мүнөздө, кай жерде өтөрүн эске алсак, келечек мекендик мезгилдин континуумунда сакталат. Элестетсең, bir mezgilde mezgil unaaсын ойлоп табышты дейли. Каалаган доорго, каалаган кылымга, каалаган жерге сени жеткире турган. Ошондой унаа жараларына сен ишенесиңби? Кийин эле болбосо. Болушу мүмкүнбү? Ооба. Чынында андай мезгил унаасы жараларына үмүт чоң. Качанда болсо. Же келечектеби, же бүгүнкү күндөбү? Туурабы? Анан биз аны азыр деле жасасак болот. Кел экөөбүз мындай бир эксперимент жасап көрөлү. Сен өзүңдүн урпактарыңа мезгил унаасынын чиймесин өткөн мезгилге, эми башкача айтканда, мына бүгүнкү күнгө салып жибер деп кат жазасың. Алар аны мына бул сейфке 11:20 саласың де. биздин урпактарыбызга келесо эмес да бизге чимелерди жибергенге. Бул чоң тобокелчилик. Сен минтип жаз. Эгер ал салып жибербесе, ал өзү жаралбай калышы мүмкүн. Анын жашоосу толугу менен ушуга көз каранды де.
Мезгил укуругубу? Эмне болуп атат? Асага жооп келди. Бул мезгил унаасынын чийиндери. Мындай болушу мүмкүн эмес. Тимур, Кыялбек, Чоро, Элесбек, Бердибай, Жакшылык. Туура. Бардыгы логикага дал келет. Эгер мезгил унаасын келечекте кура алышса, демек аны азыр деле курса болот. Бирок анын качан курулаары маанилүү эмес. Эң негизгиси биз мезгил унаасынын чийиндерин сурап алдык. Биз каалаган мезгилге бара алабыз? Каалаган жерге да. Биз буга чоң баа беришибиз керек. Сен туура айтасың. Биз азыр жоопкерчилик анан келечек жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул чийиндерди сактаганга сен эмнен кетти? Мына сенин жалганда жашаган урпактарың бул сейфти сактап келишти. Аны сага салган эмне болду? Ал бул чийиндерди сага салам деп өзүнүн келечегинен айрылды. Мына ошол көз ирмемден тартып өзүнүн да, дүйнөнүн да келечегинде башка бутак кетти. Сен дүйнөнүн бүтүндөй бир бутагын кесип салдың. Сен конверт ачарың менен келечекти жок кыласың. Келечектеги адамдар, алар кимдер? Аман, бул өз өмүрүң менен башкалардын өмүрүнө болгон жоопкерчилигиң бул жөн эле акыл үйрөтүү эмес. Бул өтө оор турмуш. Туура жолду тандоо. Бул аябагандай чоң жоопкерчилик. Биз ошону менен адамбыз да. Азыр сенин башыңа чоң сыноо келди. Жашооңдун маңызын аныктап, андан кийин туура жолду тандашың керек. Мына бул конверт ачсаң, муну салган урпагыңдын өмүрү күйүп кетет. Ал эми мына бул катты сактап калсаң, анда бүт урпактарың жалгандын укуругуна байланат дагы, анан бул окуя муундан муунга улана берет. Сен алар жөнүндө мезгилдин укуругу деп жаздың. Анан бирок урпактардын жашоосу жашоо эмес деп ойлобо. Эртеңки келечек жашоо менен азыркы жашоонун эч кандай айырмасы жок. Анан сен билбесең, анан бул али келелек болсо, анан эч нерсе болбойт деп ойлобо.
Бирдеме күйүп атабы? Чийиндер дагыбы? Ооба. Иштер кандай? Иттей сонун.